Чолпонай Максутова тигүүчүлүк менен алектенет. Ал көк бөрүүчүлөргө кийим тигип сатат. Ага жолдошу Эрнис Шамбетов жардам берет. Жаш үй бүлө кийимдерди алгач үлгүгө коюп, бычып, тигүүгө даярдашат. Көк бөрүү формаларын биз 4-5 жылдан бери ушу менен алектенебиз, ушуну эме кылып тигип, ошолорго даярдап беребиз. Бир командада обычно 12 штук болот. Кээ бир учурда эле тренери менен болгондо 13 болот да. Анан көк бөрүү размерине жараша, тандаган өңдөрүнө жараша ар бир заказ кылган адам өңүн жана кандай жазуулар болот, эмненин сүрөтү болот, ошолорго чейин өздөрү тандайт. Анан биз ошол тандаганына жараша кылып, анан размери менен чыгарып тигип даяр кылып беребиз да. Кофтасын көбүнчө заказ кылышат, үстүн. Анан кийин кээ бир учурда комплектке бул шымы, тумагы жана немеси футболкасы кирет. Негизи көк бөрүүнүн сезону ушу күздөн жазга чейин да. Анткени ошол учурда эр жигиттерибиз бош болот, ошол учурда көбүрөөк ойногот, ошондо заказ көбүрөөк эле болот. Жаздан жай учурунда элдин баары талаачылык болгонго көк бөрүү ойнолбой заказ токтоп калат да. Кийимдер сапаттуу, ары талапка ылайык тигилет. Мындан улам буйртмалар өлкө аймагы боюнча көк бөрүү командаларынан берилет. Буйртманы социалдык тармактар аркылуу кабыл алышып, даяр болгондо жөнөтүшөт. Ага кошумча Ош, Баткен облусундагы көк бөрүүчүлөргө кийим саткан дүкөндөр менен келишимдин негизинде иштешет. Бул команданын дагы формасы даяр болуп калды. Бул команда Чүйдүн Бирлик деген айылдын командасы. Ошолор ушундай сары өңдөгү форманы өздөрү тандашып, анан ошону заказ кылышкан. Ушундай кылып даяр кылып бүтүп калдык. Экинчи командабыз бул өзүбүздүн эле Манас районунун балдардын командасы. Ошо Манастын сүрөтүн чагылдырып бериңиз деп өздөрү заказ кылган. Ошого Манастын сүрөтү менен чагылдырып, анан биздин өзүбүздүн Кыргыз Алатоосунун сүрөтүн чагылдырып 91-жылкы балдардын формасы. Бул дагы даяр болуп калды. Эртең оюнга чыгышат экен, ошого бүгүнкү даяр кылып, азыр такси менен жөнөтөбүз. Булардын бардыгын комплектиде. Азыр булар көмөсүн, футболкасын гана заказ кылышты. Биз өзүбүз комплект кылып заказ кылганда тумактарын да кошуп тигип беребиз. Баш кийимдерин жана дагы көк бөрүүнүн шымдарын ушундай таардан атайын тигип беребиз. Анткени кыл ылай ички кийимдерине өтпөш үчүн ушундай таардан заказ кылышат. Бунун эки түрү бар. Чөнтөгү жок. Анан кийин кээ бирөөнө чөнтөгү бар кылып, чөнтөгү менен деп заказ кылгандарга чөнтөгү менен кылып заказ кылып тигип беребиз. Бул чекесин бүттүгүн эле Мадинадан алып келебиз. Ичине таза пахтадан тигилет. Ичине чыт көп тердебесин кылбаш үчүн. Башка немеге удобный болуш үчүн. Ичинин бардыгы таза пахта. Ооба, өзүбүз бүттүгүн ар бир бөлүгүн бөлүп, шырып, калың кылып, кийгенде ойногондо башына бир аз да болсо коргоочулук кылып тигип беребиз. Көк бөрүүчүлөрдүн кийимдерине улуттук атрибуттар, жан-жаныбарлардын сүрөттөрү атайын машинкада бастырылат. Бул иштер Бишкек шаарында жасалып, кездемелери да ошол жактан кардарлардын талабына жараша алынат. Айына 2600 сом жөлөк пул алып күн кечирген жаш үй бүлө үчүн бул ишкерлик айына 30 000 сомго чейин киреше берүүдө. Соц контрактты биз 2024-жылы ноябрда алдык. Ноябрда алып, анан кийин ошого спец машинкаларды алдык. Биз распашалка менен четырехнитка эмени алдык. Четырехнитканы ошо көк бөрүү командасынын формаларын тиккенге пайдаланып атабыз. Аны мурда логотип колдончу эмеспиз. Биз өзүбүз анан кийин ошо футбол неме кылсак, волейбол оюнчуларына да кылсак, өзүбүздүн жеке логотипибиз болсун деп аны дагы жазатып, колдонуп баштадык да логотиптерибизди көк бөрүүнүн формаларына, шымдарына басып баштадык. Биз күйөөм экөөбүз ошол иштин баардыгын күйөөм экөөбүз кылабыз. Ошол киши күйөөм бүт материалдардын баардыгын, сублимациясын бастырып, материалдардын баарын тандап өзү алып келет. Мен көбүнчө ошол тигип даяр кылып бергенге мен ошону кылам да, аткарам ошол жумушту. Көк бөрүүчүлөргө кийим тиккен жаш үй бүлө эми спорттун футбол, волейбол түрү менен машыккан командаларга кийим тигүү менен алектенишет. Чолпон Сабитова, Элхан Арстанбек уулу, Урмат Доодурбек уулу, Атайын таң каталас программасы үчүн.